миңдеген такси айдоочуларынын өтүнүчүн, суроосун, талабын айтайын деп атам. Урматтуу Алмазбек Акымжанович, ушул маселени мен экинчи рет кайрылып атам. Анткени чын эле мынау Яндекс такси Кыргызстанда азыр өздөрүнүн тармагындагы рыноктун 90%-дан ашуунун ээлеп, монополист катары катталды. Башында абдан аз комиссия менен рынокко кирген. Азыр баасын улам көтөрүп отуруп, мына ушул күндөрү таксопаркты кошкондо 21%-га чейин жетти. Комиссия. Миңдеген биздин такси айдоочулардын эмгеги, булар көбүнчө эле ошо Яндекс таксиге иштеп берип атышат. Башында 10%-га көтөрдү, 15%-га көтөрдү, 17%-га көтөрдү. Мына ушинтип асманды чапчып келатат баасы. Биздин абдан көп жарандар мына миңдеген такси айдоочулар ошого кайрылып атышат. Алардын бардыгы бирөөнүн машинесин ошо ижарага алып айдап жүрүшөт. Эмне үчүн ушул 21%-га чейин жетип калды Яндекс? Эмнеге ушуга чара көрүлбөйт? Мына мен монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жообун уктум. Биз берген каттарга дагы Яндекс такси жөндүү жооп бербейт дейт. Бир 2 жолу 13 000 сомдон, болгону 13 000 сомдон штраф салдык дейт. Айыппул. Бизди дагы тоготпой атат булар дейт. Ошон үчүн Яндекс таксинин ишмердигин караш керек. Мен эми ишкердикке, бизнеске такыр мындай тоскоолдук кылып бут тоскубуз келбейт. Бирок 7% менен кирип, анан 10%, 15% ушун көтөрүлүп кете береби? Мына Казакстанда дагы ушундай чоң проблема болуп, Казакстанда бул маселени чечишти. Мен бир эле тажрыйбасын айтайын. Аларда азыр Яндекс такси монополияга каршы органга маалымат бербегендиги үчүн административдик жоопкерчиликке тартылат. Бул бир. Экинчиден, Яндекс такси Казакстандын санариптик экосистемасын колдоо боюнча мамлекеттик фондко ыктыяры менен 3 миллиард теңге которуп берди. Алар жанагындай социалдык долбоорлорду дагы колдоп атышат. Үчүнчүдөн, таксиге суроо талап көп болгон учурда же жанагындай майрам күндөрдү тарифтин коэффициентин Казакстанда 3 эседен ашык жогорулатпайт. Бизде 10%-га чейин болуп кетип атат да. 10 эсе болуп атат да ошондой учурда. Анан такси айдоочуларга Яндекс такси кызматы менен түз иштөөгө мүмкүнчүлүк бар. Жанагындай таксопарк бул жерден дагы 4% комиссияны азайтыш керек. Ошон үчүн урматтуу Алмазбек Акымжанович, ушул Яндекс таксинин жанагы комиссиясы улам асманды чапчып жогорулап атканын бир жолго салып, биздин такси айдоочуларынын үнүн угасыздар деп ишенем.